Assalamu alaikum hurmatly YouTube suyucuları, Deniz Ag Intellektual TV kanalının kattaluvchilari. Sizler menen men bloger Bakıt Sulayman. Dostlar, bugün biz bir jeti maselenin tegereginde süйлöşmökçüyüz. Bolup ötken okuyalardan, bayağı oruslardan kanallarında top 8, top 10 dep koyduk. Alem bizde jetinin biri Kıdır degendey men uşul je bolbosо oruslarda великолепная семерка dep koyot. Ошондой bir jeti nerseni çağıldırgan şunday jeti oydun, jeti okuyanın tegereginde süйлөшмөкчүбүз. Keçeki bolup ötken oşolordun baарын tarazaga salıp sizler menen çemiçkalay kılıp koldan gelişince çağıp düşündürüp analiz жүргүзүүгө аракеттенебиz. Anda mesela gettik dostlar. Birinci bir süйлөшө турган нерсебиз Айбек Карымовдун tegereginde болот достор. Andan keyin Atambayev tuuralı süйлөшөбүz. Andan keyin ministrlerдің kabinetinin сүрөткө түшүүсү. Andan keyin 4-cü Jogorku Kеңеште geçe günü ушул Саймайтинин tegereginde talkuu olup oşonu иликтөөнүн жыйынтыгы комиссия жыйынтыгын айтты. Талант Мамытов депутатыбыз доклад жасады. Ошону сүйлөшөбүз. Андан кийин ошол эле Жогорку Кеңеште үй бүлөлүк зомбулук тууралуу бир статьяга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча Исхак Пирматов bir маселени көтөрдү эле. Ошонун тегерегинде сүйлөшөбүз. Андан кийин мына көрүп жатасыздар, Рамзан Кадыров Данго Абитаев деген аксакалга атайын bir самолетун жөнөтүп, аны менен биздин белгилүү шоу жана саясатта көп жүргөн ушул кызыбыз шоудагы шоумен Асол Молдакматова uzatып кетиптир, сопровождать этип, ал жөнүндө сүйлөшөбүз. Андан кийин 7-ci достор, ортодо калган адамдар. Могу Оренбург менен Самаранын ортосунда дагы деле bir 60га жакын адамдар кой десе болбой жолго чыгып алып жатышат. Ошолорду кантиш керек, эмне кылып аларга кандай жардам берсек болот, ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз. Анда эмесе кеттик достор. Баштадык Айбек Карымовдон. Айбек Карымовду билесиздер достор. Өткөндө эле Жогорку Кеңештин эмесинде жыйынында коомдук байкоочу деп баягы КТРКнын коомдук байкоочу кеңеши бар. Bir 5-6 адамдан турса керек, 5 адамбы канча экен деле мен аныктыгын билбейм. Ошол коомдук байкоочу кеңештин мүчөсү экен. Ошол жерде отуруп бакыйып, биз азыркы кезде ушундай биз келгенден бери артисттер жаңы жылдардын алдында чыкканда баягындай пара берип, бир эме кылып тааныш билиши жок. Азыр жакшы демократия болуп калды деп татынакай элдердин алдына айтчу сөзүн айтып бакыйып отурду эле. Мына кече социалдык сеттерден көрүп калдык. Айбек Карымовду биринчи СИЗОго, СИЗО номер 1 деп коет, Бишкектин центриндеги ошол СИЗОго сотко чейинки баш коргоо чарасын карап ошол жерге камап коюптур. 4 аны менен кошо 3 мэриянын кызматкерлери камалды деди. Социалдык курулуш башкармалыгы деген бар. Ошол жерде башкы курулуш башкармалыгы же социалдык курулуш бу иши кылып баягы курулуштар боюнча жооп бере турган бир башкармалык бар да. Ошол башкармалыктын мурдакы жетекчиси, анын замы, анан азыркы кезде жетектеп жаткан киши жана жеке фирмалар тарабынан ушул Айбек Карымов АК деп коюп, анан кайра айтып чыгышты, Айбек Карымовду камалып калды деди. Булар баягы мамлекеттик сатып алуулар боюнча кесеге чыгыптыр да, мындайча айтканда. Көрсө достор, булар өздөрүнө тааныш фирмалар аркылуу бармак басуу, көз кысты кылышып, башка көрүнгөн эл адам, мисалы үчүн булардын жаңжалынын негизги себеби ушул лифттер боюнча чыккан окшойт. Анткени азыр бизде Кыргызстандын ушул борбору Бишкекте жана башка чоң шаарларда абдан жаңы чоң үйлөр, элиткалар деп коет, ошолор курулуп жатат. Ал эми курулушчулар ар кандай подрядчиктерди жумшап алышат да. Ошолордун ошондой бир подрядчиктердин биринде байланышы бар окшойт. Ушул Айбек Карымовдун ошол лифттерди коюу жагында мамлекет сатып алат, анан ошондой керектүү нерселерди. Ошол лифттерди алганда булар арзан баада сатып алып туруп, кымбат баада алдык деп ошол Айбек Карымовдор менен сүйлөшүп, эми булардын азыркы кездеги коюлуп жаткан күнөөлөр ошондой да. Ошентип баягы мамлекетке миллиондогон акчаларды зыян келтирилген окшойт да. Эми бунун канчалык деңгээлде чын эле ошол Айбек Карымов күнөөлүү эмеспи, биз аны сот кезине чейин андай мындай деп айтканыбызга болбойт. Иши кылып ошол мамлекеттик сатып алуулар боюнча
ушул биздин сүйүктүү ырчыбыз Айбек Карымов камалып калыптыр достор. Эми мындай да баягы өткөндө деле айтып жүрөт, бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун деп, эми биздин сүйүктүү ырчыбыз ошол татынакай болуп эле ырын ырдап, концерттерге барып, кайдагы бир фирма, анан элдин бир акысына кол салууларга ушундай жака баргандыгы албетте бизди капа кылат. Албетте биз ишенебиз, ушул Айбек Карымов ушул ырчыбыз мындайга ийлешпесе керек, балким жалаа болуп жаткандыр, ылайым эле ошондой болуп калсын. Иши кылып эмне болсо дагы бул окуясы тезирээк бүтүп, ошол Айбек Карымовдун жашоосундагы кара чызыгы бүтүп, ак чызыктарына келишине тилектешпиз. Экинчи достор, Атамбаевдин соту тууралуу. Атамбаевдин кече ушул соту болуп, жанакы Азиз Батукаевди чыгарып мыйзамсыз кетирип жиберүү боюнча иши каралыптыр. Эми Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн көп эле коррупциялык иштер боюнча деги эмне болгон болсо ошонун баардыгы боюнча иштер козголуп жатат. Бул жерде чын эле биринчи баягы элдердин ичинде сөз кеткен эле, бул Атамбаевдин байланышы бар экен. Атамбаев өзү чыгарып бериптир. Анткени Атамбаевдин баласын Турцияда чечендер залогко кармап алган имиш деп. Эми элдин баардыгы эле бул ушак эмес. Ушундай сөздөр тараганда бир элде имиш деген экен деген бир сөздөр боло берет го. Ушундай сөздөр барганда мен жеке өзүмчө ишенген эмес элем. Эми кантип эле ушул бир вор закон, эми бул вор закондор бизде Кыргызстанда бир экөө болгону менен Россияда мындайлар тыгылып атат да. Ушул бир вор закон үчүн ошактан туруп президент буйрук берип кантип эле чыгарды. Бул ага чейинки эле бир нерселер болсо керек, балким бул докторлор же болбосо прокурорлор тарабынан эми Алмазбек Атамбаевди алдап мындай болду, андай болду десе, ал чоң кызматтарда жүргөн киши балким буга байланышы деле жоктур дегендей ойдо элем да. А тилекке каршы достор, ошол баардык Атамбаевден башталган экен. Фарид Ниязовдун көрсөтмөсү боюнча буну ошол Жаныш Бакиевге алмаштыруу деп баягы шпионский илгерки кинолордо шпиондордун бирине бири көпүрөнүн үстүндө алмаштыргандай кылып туруп бир алмаштырабыз. Кайдагы алмаштыруу бул? Баягы көчүгүнө тукуму жумурткасы келип калганда айткан сөздөрү болду да, ачыкка чыкканда анан ошондой версиянан алмаштыруу. Жаныш Бакиев эле болсо келе коёбу экен. Ошол ким аны же Лукашенко Рамзан Кадыровдун колуна салып береби? Мен сен тиги вор законду алып келипсиң, сен болсо анын ордуна муну алып кетти. Эми болбогон каяктагы бир элдин башына айлантат десе достор, мындай ушунчалык мен эми баягы жыгылган киши жөнүндө айткым келбейт. Албетте мен деле ошол Атамбаевдин чыгып кетишине эле каалайм. Бир кир нерселерге аралашкан президент экен да. Эми чоң эле киши, баягы бир уйгур бизнесмен бала жөнүндө мен карап отурдум. Ошол чоң фирмалары бар, андай мындай деген бир 19-20 жаштагы пацан менен ушинтип деп бир кайдагы эми достор бир көчөдөгү бир кичинекей илгерки мактанып аткан долларовый миллионер эмес, каяктагы бир көчөдөгү балдардын изделкалары кылынган да эми достор. Ошентишип булар мамлекеттин байлыктарын жешип, тоноп, эми кантип бир оңолобуз достор, кантип зыянын кейт да. Мен мына азыр кийинки маселемде дагы бир эмелер жөнүндө айтам. Бул азыр биздин ушундай президент, бывший президенттин кылган кылыктары жөнүндө сөз болуп атат да. Анан дагы башкалар жөнүндө ушул коррупция деги эле чырмалышып калган коррупция, bundan кантип деги чыгабыз, ушулар жөнүндө сөз болмокчу. Ошол Атамбаев жөнүндө дагы бир айта кетчү нерсе, анын баласы кече жакында партия түздү деп тиги Асел Кодуранова дагы ким эле Асел Кодурановалар, мен жазып да калбаптырмын. Асел Кодуранова, Адил Турдукулов ушуларды кидайт этип, тиги Ирина Карамушкина менен чогулуп бир партия түзүп кетти. Кыргыз социал-демократтары деген партияны түзүп, тиги Атамбаевдин эки уулу бөлүнүп кетти, партияны бөлүп жиберди деп тиги Адил Турдукуловдор капа болушуп, бир ушундай бөлүнүп кетти, бул туура эмес деп айтып ушундай чыккан эле да. Анан мен бүгүн кечеки эле жаңылыктарды көрдүм. Ушул сайттарда кетип атат. Көрсө Атамбаев 18-жылы эле бул Кыргыз социал-демократтары деген партияны түзүп койгон экен да. Ушул алдын ала көрө билип, жарым командасы сен моуну аласың. Ал эми бул Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, тиги Адил Турдукуловго окшогондорду бияка сен бөлүп коесуң деп, алар канчалык өкүрүп, акырып, тетиги эменин алдында чоң ташта
Кой ташта тоебуз. Кой ташта көрдүңүздөр ошол акыркы кезине чейин ушу Кудуранов Адил Турдукуловдор туруп беришти да. Көрсө буларды мурда эле кидайт этип өзүнүн бияктан запасной вариантын, запасной аэродромду даярдап койгон экен да. Анан эле бияктан азыр анан мынтти, антти деп эми бияктагы запасной аэродромго Анвар Артыковду коюп теге эле кыйын киши экен. Биягына Анвар Артыков аркылуу аны башкарам деп, биягынан уулун коюп муну башкарам деп экиге бөлүп, эми ал өздөрүнүн иши. Андан сырткары деле булар бөлүнүп азыр мындан башка тиги Айнуру Алтыбаева дагы кимдер бар? Карамат Орозова, по-моему, ошол КСДПдан болсо керек эле. Дагы бир эки орус аялдар бар. Булардын баардыгы каяка кетет билбейм. Каяка барып баштарын тыгышат, кайсыл партия менен. Мен ойлойм бул канчага бөлүнсө дагы булардын бирөөсү дагы Анвар Артыковнуку деле, өзүнүкү деле тиги сагынбай биякта жүрөт, кыйын болуп, иши кылып бу КСДП деген илешкендердин баардыгы менин оюмча өтпөйт болуш керек. Мен ошону ушундай деп жоромол кыламын, булардын бири дагы өтпөйт. Канчалык акча, канчалык тыйынын бар экендигине карабастан. Негизинен ошо бул Атамбаевдин ошол кездеги интригалары, биринин шляпасын бирине кийгизип, алдын ала эле даярдап, көрсө шайлоого даярдап 18-жылы эле кандайдыр бир суроогу болуш керек да, ошол шайлоого чейин 20-жылга чейин. Ошолордун расчетун алып, картаны түзүп койгон экен да бул киши. Андан кийинки маселени кайрыла турган болсок, достор, үчүнчү маселе кечээки жаңы премьер-министр менен эски премьер-министрдин коштошуу учурундагы сүрөткө түшүү. Анан аны кече президент өзү жыйын кылып туруп кечирим сурады тигиге. Бизде эми акыркы кездери кечирим суроо ар бирибизге эле бир мындай болуп кетти окшойт, көнүмүш адат. Премьер-министр уже экинчи жолу кечиримин сурады. Достор, мурункусунда врачтардан кечирим сураган эле, азыр болсо мындай ошентип сүрөткө түшүрүп, анан аларга штраф салыптыр башчыларына 3000ден да, 3000 сомдон. Баарын эмес, тиги өкмөттүн составын бааны килтейген адамдар алдында туруп көрдүңүздөргө. Ошолордун баарын эмес, 3-4 ошол башчыларына гана 3000 сомдон да. Мен айтат элем, ошол азыр деле кеч эмес болсо керек. Бул уятсыздарга, чын айтканда уятсыз, элдин баардыгын штрафтеп, элдин баардыгын дүрбөтүп, кыйнап, ушинтип анан өздөрү чыгып алып, бет кабы жок, бетпактар деп койсок дагы болобу, кандай десе билбейм. Эми жаман көрүшпөсүн, ошондой эле бетпак экени көрүнүп калышты булардынчы. Булардын баарына салыш керек штрафты. Ал эми тиги башчыларына азыр 3000ден салган бир 5-6 башчысына сөгүш жарыялаш керек. Биринчи жаңы кызматка келгенин сөгүштөн башташ керек. Анткени кандай жиндилер ушинтип эл ушундай эми болуп атса, мына Бишкекте азыр 100 канча адам болду деп атат. Ошол факт боюнча күндөн күнгө көбөйүп атат да. Рыноктор ачык, баардык жактан жугуп атат. Дагы мындан да көбөйүшү мүмкүн. Башка региондорго тарап кетиши мүмкүн. Ушундай коркунуч турса, булар чыгып алып анан баягы молдонун айтканын кыл дагы, кылганын кылба дегендей өздөрүнүн көрсөткөн, бизге көрсөткөн чыныгы жашоонун бир мындай да, жашоо ушундай достор, ушундай. Булар калп эле алдап, мынтип анан өздөрүнчө көргөндө кучакташып, өбүшүп, ушинтип жүрүшөт да. Буларга строго сөгүш, каттуу сөгүш жарыялаш керек. Керек болсо кызматтык абалынын туура келбестиги жөнүндө иштерди козгоп, эми башынан каттуу кармаш керек. Бул өзүнүн эрки жок өкмөтпү? Эрки жок да булардынчы. Конституцияда укуктарын билбей, президенттин көзүн карап отурушат. Бул эрки жок өкмөттү ошондой зыңкыйтып сөгүштөрдү жарыялап чумосун чыгарыш керек да, кыскасы. Мен ошентип айтмакчымын, достор. Андан кийинки айта турган нерсебиз 4-үнчү Азаттык Али Токтакунов Райым миллиондор жөнүндө кечээки ушул Саймайти иликтөө, ошол Саймайтинин өлүмүн, ошого Кыргызстанда кандай тиешелүү ушул коррупциялык элементтер кандайча болгондуктарын комиссия болуп, ошол комиссиянын жыйынтыгын Талант Мамытов ушул жогорку кеңеште айтты. Эми бул жерде айтты, буга эч кандай бул 700 миллион доллардын чыгып кетишине эч кандай Райым миллиондорду Матраимовдун булардын үй бүлөсүнүн эч кандай тиешеси жок. Булар жөн гана ушул базардан бизнесмендер чыгарып кетип жаткан акча, мындан дагы көп 900 миллиондон ашык деп айтылды да. Эми достор, чынын айтканда мындай бир көңүл иренжиретерлик нерселер болду да. Мен ушул Али Токтакуновго деле кыйын ишенет элем, тилекке каршы бир-эки ошол фактылар. Эми бул жерде Али Токтакунов та бир эми алса тыйынын алып койгондур, анткени азыр бекер талдын башына ташпакка чыкпайт да. Эми канча деңгээлде ошол киши берип
Сайма ити тилекке каршы сайма итиден сурайын десе сайма итини качан эле сайып коюшканын билесиздер. Жок, ал кишинин үстүнөн эмне деп айтсак кыскасы жараша берет да, мындайча айтканда жер жамандап барбасын. Иши кылып ошол кишини крайне кылышып жатышат. Бул жерде ошол киши акчаны берди дейт, али Тактакуновго бул алганым жок деп чыкты. Эми алса албаса аны бир Кудай билип турат. Бирок мен ойлойм, балким алса алгандыр, эми андай 100 миң болбосо дагы балким андан азыраак алгандыр. Себеби ошончолук ийгиликтөө, ошончолук сонун материалдарды чыгаруу аны үчүн азаттык эле спонсор болуп бербесе керек. Абдан чоң бул жерде бир кандай десек баягы Джеймс Бондтун иликтөөсүндөй баягы кинолордо ФБРлердин иликтөөсү болот го, америкалык кинолордо. Ошондой деңгээлде чыкканда баарын чики деп көрсөтүп, анан бияктан кетип атат, мынтип атат деп КамАЗтерди сүйлөтүп, эми бир өзүнчө эле 21-кылымдын кыргыздарынын детективи болуп чыкканда, бул жөндөн жөн мынча каражат достор боло койбойт. Анчалык материал, информацияларды берип, анан баягы мурдакы берүүлөрүндө көрүп жүргөн бул Али Тактакуновдун. Сизге ким мынча маалыматтарды берди десе, бизде журналисттерде мындай маалыматты ким берген, источнигин, булактарын айтылбайт деп өзүнчө бир сыр кылып, ал эми ошол эле дагы маалыматтарга карасак, банктын эсептерин кеткен кагаздарды карасаң, ал только ошол бир гана сайма итиге берилет экен. Ошол эгеси ким акча жөнөтсө, ошол гана маалыматтарды алат экен да. Ошол эле сайма ити менен ушул Али Тактакуновдун ошол кеңири болгон мамилеси, анан ушундайлары жөнүндө болуп жатат да. Мен бул жерде Ырайым Матраимовдарды актап, буларда күнөө жок деп айтпаймын. Мен наоборот, буларда бизде баары ушул өткөндө да айткам, ар бир айылдын керек болсо Ырайым Матраимовдары бар. Бизде коом ошондой көрсө, бул жерде атайын бир иликтөөнүн деле келгиси келбей, ушул жактан азаттыктын ушул Али Тактакунов деле бир өзү эле ушундай оюна келип калып эле, мына коррупциядан мынтип акчалар кетип атыптыр, мына мындай деп эле бир күн уктап тура калып эле бул изилдөөнү жүргүзүп калган эмес. Бул жерде албетте бирөө айткан ошондойлор жөнүндө ар түрдүү ойлор болуп жатат. Ошол эле олигархтар азыркы кезде, ушул оштук олигархтар ушул оштун таасирин бөлүштүрүү боюнча жаңжал чыгып, анан ошолор Али Тактакунов ошолорго каршы бир иштерди, ошолор Али Тактакунов аркылуу, тиги сайма итилер аркылуу лоббировать этип ушул нерсени ачыкка чыгарып, бирин-бири согушуу, олигархтардын арасындагы согуш жүрүп жатат деп дагы айтылды да. Анан эми таң калыштуу үчүн мен бул Матраимов, Искендер Матраимовдун бир былтыркы передачасын көргөм. Эмне дейт? Сизге ушундай миллиондор ошактан спонсорлордон келе береби десе, өзүн көрсөтпөгөн эле бир араб, мен атым такыр айтпагын деп туруп эле бир 1 миллион же болбосо 100 миң доллар ушундай акчаларды которуп коет экен да. Баары элдерге сен тиги пайдалуу иштерди кылдыргын деп. Эми достор, миллион, 100 миң, 200 миң долларлар буларга бизге баягы 100 миң сом же 100 сом дегенде эле нерсе окшойт да. Эми мен андай байлык чоң нерселерди кармап көргөн эмесмин. Албетте ушундай жардам берүүчү фондорум бар десе эле бере берет экен да. Именно ушул Матраимовдорго берет экен самый главный. Анан ошол жерлери чын айтканда ушул Искендер Матраимовдун ошентип айткандыктары эми кимге айтышат, ушинтип коомдун алдына чыгып алып мындай деп, эми элдер деле бир ишене береби ушуларды. Жактаганы мындан көп, жамандаганы андан көп достор. Коом ошондой чоң олигархтар чын айтканда бийликте бар, буга чейин дагы болуп келген. Азыр деле булардын куйругун кырккан жок. Ошол эле жерде турушат. Эч кандай чоң иштер деле мына Матраимовду 2 жылдан бери почти сайрашат. Эмне болду? Эчтеке болгон жок. Күнөөсү жок деп. Мына азыр бул ушуну менен калат, бүтөт достор, көрөсүңөр. Эч кандай жыйынтык чыкпайт. Эми азыр дагы могу тиги Чыңгыз Айтматованын кызы Үмүт деген эмеси бар, кыймылы менен дагы бул жөнүндө кичине сүйлөмүш болуп чыгыптыр. Эч кандай бул нерсе болуш үчүн биздин баардыгыбызда саясий, баардык мен силерде иш кылып, коомдогу ар бир адамда эрк болуш керек, коркпой до конца туруш керек. Ага биздин адамдарыбыз азыр даяр эмес достор. Азыр мына тиги чоң казаттар Жумалиевдин үйү, ушул бул деле ушул Матраимовдор сыяктуу ушул эле деңгээлдеги сыяктуу нерсе да. Ушуну козгошуп чоң резонанс жаралды эле. Эми кайра ошол үйүн обыск кылганга уруксат берген тергөөчүнүн өзүнө иш козгоду дедим. Иши кылып аны кызматтан кетирип, уже тескерисинче касета айлана баштады да достор. Демек бул эмнени билгизет? Бул деген ушундай бизде коррупция, ушундай абдан акыбалоор, элдер бирин-бири алдайт, ошол эле олигархтарды биз достор бийликтен кетире албайбыз. Дүйнөдө олигархтар бийликте турат чын айтканда. Мына Трамп миллиардер,
бийликке келди, президент болуп. Ошондой сыяктуу эле азыркы бийликте де, азыркы шайлоодо деле көрөсүздөр. Калп эле патриот болуп, анан сен чоң казат, мен Мадумаров, анан мындай дешип, бирине бири жаман сөздөрдү айтып, элдер ушинтип эме кыла берет. Шайлоого келгенде эле баягы айланып келип туруп эле мына быйыл доллар менен берет экен деп атат. Долларын көрөлүчү деп алып эле, кой булар иш кылып жүргөн. Чоң казаттың эмне кылып койтур? Мадумаровдун эмне кылып койтур? Мына иш кылган жигиттер мына мынтип ишти кылып атышат. Молодцы, жардамды берип атат. Ундарды берди, майларды берди деп туруп эле анан ошолордун аркасынан кетишет да. Биздин коом ошондой болуп калды достор. Ошон үчүн жарыбай жүрөбүз. Бул кечээки жыйын жөнүндө менин таразага салып берген окуям ошол. Андан кийин дагы ошол депутаттар андан кийинки окуябыз зомбулук, үй бүлө зомбулуктары жөнүндө ушул Исхак Айтбаевич көтөргөн экен мыйзам. Бул мыйзам боюнча баягындай штраф деген жок болот экен, жаңы мыйзам болуп калса. Андан кийин дагы эмне жок. Тергөө кезинде сыртка чыгып үйүндө жүрүү же болбосо бир строго жабылат экен баягындай. Азыр мына 15 күнгө кетти, анан 15 күндөн чыгат деп атпайбы? Тиги киши баллонду асып алып аялын зомбулук көрсөткөн акмактын ишин. Анан андай болбой эле, кыскасы ошо СИЗОго чейин жатып, андан кийин строго эч кандай штрафы жок. Анткени эгерде штраф болсо ошол үй бүлөнүн, ошол эле аялдын өзүнүн бюджетинен кетип, ошон үчүн буларды строго 5-7 жылга строго эч кандай сөз жок, камаш керек деп ушундай өтө жесткий законду карап атышат да. Эми достор, бунун эки жагы бар да. Кээ бир мыйзамды түшүнгөн кичине баш иштеген кыргыздар, кой бул закон строгий, аялыңа тийсең болбойт, кой деп коркуп, ошол мыйзам болгондон кийин коркуп калат да. Мына маска жөнүндө деле биринчи маска тагынбасаңар болбойт деп ачык сүйлөштү эле, тагынбай эле жүрө беришти эле. Кийин анан мынча сом штраф дегенден элдин баары маска тагынып калды го. Ошол сыяктуу эффект болот деп ушул мыйзамды киргизебиз деп жатышат. Ошондон кийин зомбулук болбой калат деп. Мен бул жагына кошулам, чын айтканда зомбулук болбой калат. Бирок экинчи жагынан эч кандай бир кайра үй бүлө уланып кетишине шарт жок болуп калат да. Баягындай бизде эми бир урушуп талашып алып, анан кайра бирин бири кечиришип, жарашып, көп да. Үйүнө барып 2 жыл жашап, анан кайра келип жарашкандар. Ошондой нерселер болбой калат экен да. 5 жыл, 6 жылга камалып кетет экен күйөөсү. Эч кандай штрафы жок. Баягындай встречный заявлениялар жазылбайт. Анан кыскасы өлдүң, катыныңы урдуңбу, всё, кетесиң. Эми чын айтканда урубаш керек достор. Мен мисалы үчүн ага кошулбаймын. Балким бул закон өтсө, өткөрүп көрүшсүн анда шайлап. Анан такыр эле болбой кетип атса, эми закон дегендерди адамдар чыгарат экен. Анда кой достор, мынча ушул закон чыккандан бери мындай жаман болду, үй бүлөлөр жарашпай калды деп туруп кайра бир 5 жылдан кийин башка мыйзамдарды өзгөртүп алса боло берсе керек. Бирок менин оюмча бир кылыш керек бул нерсеничи. Ато көрүп атасыңар, бычак менен сайып кетип аткан, уруп кетип аткан, балдарына зомбулук кылып аткан адам эмес эле бир жапайы бир эме болуп кетип атабыз да. Ошон үчүн мен колдоймун. Мисалы бул боюнча эми сиздердин өзүңүздөр оюңуздарды айтасыздар достор. Андан кийинки 6-чы биздин таразага сала турган окуябыз кечээ 19 күнү Рамзан Кадыров, ушул Асол Молдакматова деген айым кызыбыз бар, шоу бизнестерде жүргөн. Ошол бир передача чыгарган экен. Карылар үйүндөгү аксакал ким дейт? Данго Абитаев деген аксакалды, сакалдары саксайган чоң аксакал экен. Ошол аксакал жөнүндө берүү чыгарганда чечен деп, анан ошол берүүнү жөнөткөнбү тиги Рамзан Кадыровго кандай кылып байланышкан иши кылып, Рамзан Кадыров сразу учурунда реакция жасап самолетун жөнөтүп кечээ аксакалды алып кетиптир. Ошол жакта туугандары бар дейт, балдары бар дейт. Иши кылып эми турмуш экен да достор. Кандай болгондо да ушул биздин кыргыз жеринде калып калган экен. Бир чечен аксакалдын калып калгандыгына бир самолетун жөнөтүп ошол Рамзан Кадыров алып кетти да. Ал эми биздин болсо 60-70 адамдарыбыз жатат мосттун астында, ай талаада 20 күндөн бери какшап. Бул жөнүндө мен өзүмдүн пикиримди дагы азыр кийинки берүүмдө айтамын. Кандай мындай деп, эми бул чын айтканда Рамзан Кадыровго бир ыраазы болот экенсиң, ушундай падышалар ушинтип ар бир адамдын тагдыры үчүн ушинтип күйүп, бул кожо көрсүнгө эмес, чын эле бул чечендердин ичинде ушундай патриоттуулук бар достор.
Mulardan үйрөнүш керек, үйрөнө турган башка элдерден дагы биздин үйрөнө турган жактарыбыз көп. Бизден үйрөнө турган башка элдердин дагы биздин дагы жакшы сапаттарыбыз көп. Ушундай жашоо экен да булчу эми. Бул ушул кандай болгондо дагы Рамзан Кадыровго даңк жана ушундай ыраазычылык да. Ошону гана айтып коеюн деп бул окуяны айттым достор. Андан кийинки сөзүбүздүн аягында абдан эле көп сүйлөп мына 25 мүнөт болуп кетип аттыр. Сөздү жыйынтыктайлы. Мен ошол ортодо калган адамдар жөнүндө сүйлөшмөкчүмүн да достор. Мен деле кайдыгер карабаймын ошол адамдаргачы. Эми биринчи ошондой 500-600 адам жатканда аябай мен деле бир 2 жолу 3 жолу ушул өзүмдүн передачамдан кетирдим. Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго кайрылуу жасадым. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров тетиги казактын мурдакы президентине кайрылы электе мен кайрылып Адахан Кимсанбаевичке айттым: урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз ушинтип кайрылып президентке ошол Казакстандын президентине айтсаңыз жакшы болот эле. Сизди угат, сиздин өзүңүздүн каналдарыңыз бар. Сиз Касым-Жомарт Токаев менен жакшы мамиледе экенсиз. Мен эми ал кишини Касым-Жомарт Токаев менен жакшы мамиледе деп угуп жүргөм. Ошол кишиге кайрыл дегенмин да. Бирок ошол эле күнү балким өзү деле даяр мен айтканым укпаса деле керек. Балким уккандыр. Мен эртең менен айттым. Саат 3төн кийин Адахан Кимсанбаевич Мадумаров өзү реакция жасады. Ал киши Назарбаевдин өзүнө кайрылуу жасап, ошолор болду. Тиги Токтay Мөмөталиевалар кайрылды. Гүлзат Гүлзат Мамытбек барып ызы чуу салды, иши кылып баардыгы айткандан кийин анан кийин 1-2 күндүн ичинде адамдарды алып чыгып кетти. Ал эми бул азыркы окуя боюнча ошончолук болуп өкмөт жардам көрүп кайдыгер эмес саясатчылар, адамдар, мага окшогон блогерлер реакция кылдык. Андан кой, жол жабык, чыкпагыла, отургула десе болбой, кандай бир тупизм десек болобу, же жашоо ошончолук ошолорду мен деле мына мигрант болуп мына мен деле азыр жумушу жок отурам, биринен бери отурам, эптеп-септеп курук нанды жеп. Отурабыз го өлбөй, житпей эле. Ушинтип кичине отуруш керек да, анан отурбай эле чыгып алып бул деген эмне достор? Анан чыгып алып эми канткенде дагы биздин жарандарыбыз да жүрөгүң ачышат экен да, жатат ошол жерде. Ошолор кыйналышып 20 күн болду, башка күн болду деп үндөрү дагы акырын байкуштар уже мурдакыдай эмес, өздөрүнүн күнөөсүн сезип турат да, алып кетсеңер деп биз жактагыларга кайрылып чарчап элдерге айтып, эми кече Касым-Жомарт Токаевга кайрылуу жасады. Урматтуу Касым-Жомарт Токаев, бизди алып кетиңиз деп кыйкырган өзүңөр социалдык сеттерден көрүп жатасыздар. Эми мен ошого айтат элем да, мен кече ушул кандай кылып бул адамдарга кантип жардам берсек, эми буларды бир жол ачылгыча 10 күндөн кийин ачылабы, 20 күндөн кийин ачылабы, эч ким алып кетпес тиги маалым эле болуп калды. Эми жана мен ушул материалдарды карап жатканда ушул Раим Матраимовдун агасы Искендер Матраимов ошол өзүнүн коомдук фонду жөнүндө айтып калды. Биз ушундай бечараларга жардам беребиз, анан 60-71 жетим жесир балдарды жогорку окуу жайлардан контракттарын төлөп өзүбүз окуп жатабыз. Эми чын айтканда көчөнүн сөзү менен айтканда чын эле базар жок. Сиздерге рахмат. Ошондой чынын айтканда бирөөгө кичине жардам берген байлар жок азырчы. Калп эле мактанышат. Буларга рахматын айтып коюш керек. Ошондой кылып жатышыптыр да. Эми мен дагы бир айта турганым, эгер чын эле ошондой бир жардамдарды көрсөтүп жатсаңыздар, урматтуу Искендер ага, же мен канчанчы жыл экенин билбейм, менден чоң ага болуш керек. Искендер ага, урматтуу Раим Матраимов иши кылып кимиңер болсоң да ушу башка миллионерлер кылбаса, эми сиздер бир чын эле ошондой фондуңар болсо, ушул ортодо жаткан ушул 60 кишиге тамак аш ушу кичине, буларды эми эч ким алып чыгып кетпейт экен. Силер дагы эч ким кийлигише албайсыңар. Касым-Жомарт Токаев эле самолет жөнөтүп же автобус жөнөтүп чыгарып берсе билбейм. Иши кылып бул адамдар ошол жерде калды. Эми калтырып мындай өчөшкөнсүп өзүңөрдөн көргүлө деп мамиле кылып таштап койгонубуз болбойт. Ошол мен ушул Матраимовдордон суранып кетет элем. Суранып көрөйлүчү, ушулар бир жардам берет экен. Ошолорго бир палаткаларын алып барып бергиле. 10 күн керек болсо жарым саат чыдаш кыйын да. Бир тамак ашын бир ушундай жагынан жардам берип койгула. Кана ошону көрөйлүчү, эми ким кандай жардам берет экен деп мен ошону айта кетмекчимин. Ушул бул да бүгүн ушул передачаны даярдап жатканда ой пайда болуп калды. Эми ал Матраимовдор угабы, укпайбы, ал белгисиз нерсе достор. Саламатта туруңуздар. Абдан эле көп узак сүйлөп койдук окшойт. Каналга жагып калса лайк басып, катталып коюңуздар. Өз пикирлериңерди, комментарийлериңерди жазып
эгерде тажатып жиберип көп сүйлөп коюп аткан болсом азыраак сүйлө деп чыгылып оюңар дагы ачык нерсени айтқыла достор. Саламатта туруңуздар.